Кутмандуу күнүңүздөр менен сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Асанбек Стамовдун «Хан Тейиш» аттуу тарыхый романынын 4 бөлүмүнүн уландысы. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. 1715 жылдын күз айлары. Тооке хан каза болуп, казак-кыргыз тоо кулагандай кайгы муңга батышты. Акылман хандын доорунда калмактар Казак өлкөсүнө каршы 5 жолу согуш ачып, көбүндү коңтайчы Чебан Рабдан үстөмдүк кылганына карабастан, казактар караманча кыйрап калган жок. Каарман Тооке казакты ыдыратып жибербеди. Аңдышып, тытышып жүрө берсе, акыры Казак өлкөсүнө жуңгарлар күн көрсөтпөй турганын билген хан орус мамлекетине элчилик жиберип, кыйыр түрдө болсо да аларга кошулууну көздөй баштаган болчу. Кандай кылса да казак элин жуңгар баскынчыларынан сактап калуунун түпкү жолу орус өлкөсүнө кошулуу деп түшүнгөн Акылман хан. Оруска кошулуу аракетин мындан 100 жыл мурдараак Эшим хандын агасы Тобокел хан баштаган. Ал кезде жуңгарлардын элинин саны казактардыкынан 2 эсе көп эле. Жуңгарлар бир эле жолу согушта казакка каршы 10 түмөн кошун топтой алчу. 10 түмөн кошун бир чыгынса, казак элин мындай кой, Самаркан, Хивадан ары жайнап кетерине көзү жеткен Тооке казак-кыргыз ынтымагын көздүн карегиндей сактоого аракеттенди да Ташкент менен Түркстан шаарларын колдон чыгарган жок. Эки элдин ынтымагын бекемдөөнүн негизги касиети катары Тооке Ташкентке хан Тейиштин уулу Чиекени бек деп дайындаса, Түркстан шаарын өз уулу Абылайдын энчисине өткөргөн. Тобокел менен Эрешим бир тууган. Алар Шыгай султандын балдары Жүүчү хандын уулу Батудан тарай турган. Батунун урпактарына Алтын Ордодон тартып, Орол тоолору менен Иртиш, Сибирь хандыгы бүт бойдон жана Жети сууга чейинки казак аймактары да карачу. Ал эми Орто Азия Чагатайдын урпактарынын энчисинде болсо да, Ташкент, Түркстан шаарлары менен Сайрам Эшим хандын карамагына өтүп кеткен. Анткени өз заманында Эшим хан Чагатайдын урпактарынын бири Үргөнчтүн ханы Шариф Мухаммеддин бийлигин кыйыр түрдө таанычу да Тооке Чагатай хандарына баш ийчү эмес. Тооке кимдир бирөөгө көз каранды болбой, жуңгарлар менен өз бетинче салгылашып жүрүп өмүрүн зарптады. Казак өлкөсүнүн күч кубатын кемитпеш үчүн ал кыргыздын оң сол урууларынын баш бийи Эр Кошойдон колун үзбөй, аны жанынан алыстаткан да жок. Ошентип акыркы 100 жылдан ашык мезгил ичинде Ташкент менен Түркстан казак-кыргыздын колунан чыкпады. Ага эле жараша Галдан Бошокту хан өлгөндөн кийин да жуңгарлардын улам үстөмдүк кылган чабуулу казак өлкөсүн тынчыткан жок. Жайыт от тарып, мал жандыктын башы азайып, согуштун азабынан адам тукуму өспөй турган чакта Тоокенин орус падышачылыгын каран тутуу саясаты өз учурундагы туура жол болчу. Бирок Тооке тилегине жетпей, о дүйнө кеткен соң казак өлкөсүнө кол салыш үчүн Чебан Рабдан катуу даярдык көрө баштаганы жөнүндө Эр Кошой Жолборс ханга көп жолу билдирди. Тооке каза болгон соң казак өлкөсүн түзгөн 3 чоң уруу, Улуу жүз, Орто жүз жана Кичүү жүздүн ханы деп Тоокенин уулу Болотту жарыялашты. Хан атагын алып жүргөн менен дарамети тайкы Болоттун чаркын көргөн 3 уруу казак өз беттеринче кетти да Орто жүздү Самаке бийлей баштаса, Болотту Кичүү жүздүн башында турган Абылкайыр тааныган жок. Улуу жүз казагынын ханы менмин деп Жолборс ураан чакырып чыкты. Алтай тоодон берки наймандар башынан казакка дилин беришчү эмес. Андыктан Орто жүздүн курамына кирген найман элин Султан Барак башкарып кетти. Бирок казак баатырлары менен бийлери өлкө 4 хандыкка бөлүнүп,
Жуңгарларга жем болбос үчүн кайрадан Акылман Тоокенин уулу Кайыпты хан деп жарыялашкан. Кайып атасынын жөрөлгөсүн жолдоп, Оруска жүзүн бурду. Казак ханынын демилгеси падыша Пётрдун бүйүрүн кызытты. Ал кезде Орус падышасы Сибирь аймагын өзүнө кошуп алып, андан ары Алтай мейкиндиктери менен тоолоруна көз артып турган болчу. Кыргыз улустарына кошо Сибирдин чет жакасындагы элдерди Оруска тарттырып жиберген жуңгар ойроттордун чаркы кетип, алар Казак өлкөсү менен бүтүндөй Орто Азияны аңдый баштаган. Бөтөн элдердин жерин каратып алуу жагынан ал мезгил Кытай, Орус мамлекетинин доору болуп калаарын анда ким баамдаптыр. Жуңгарлар улам селди каптап кирип, казактарды кутурган иттей талап жатканда, элди коргоонун негизги жолу Орусияны таянуу экенин илгертеден эле Тобокел менен Тооке хан бекер жерден чыгарышкан эмес. Казак элин кырылып жоюлуудан сактоонун мындан бөлөк жолу жок эле. Эмгектен качсаң токмокко дегендей, Орусияга баш ийип бергенде казактын келечек тагдыры кандай болоорун көпчүлүк бийлер аңдай албады. Максатты ишке ашырыш үчүн казак жери аркылуу өткөн кербендер менен элчилерге кимде ким катылса өлүм жазасына тартылат деген жарлык айттырды Кайып хан. Мындай жарлык Орусияга жага бербей калды да, эмки сөздөн ишке өтүүнү көздөгөн Кайып хан казак калкы Орус көзөмөлүнө өтөт деген мааниде кат жазып, элчилерин Орусияга жиберди эле Орус төбөлдөрү Кайып хандын катын падышанын өз колунан тапшырышты. Катты окуп чыккан падыша токтолгон жок. Ал казак ханынын тилегин колдой тургандыгын билдирип, дароо элчилик топтоду да анын башына Никита Белоусов деген төрөнү дайындаган. Белоусов башкыр, татар арасында көп жүрүп, түрк тилин жакшы билген адис. Ал 1 жыл бою казак арасынан чыккан жок. Эл жердин шарты, үрп адаты менен кенен кесири таанышты да, кең пейил, меймандос эл жөнүндө падышага үзбөй кабар берип турду. Орусия тарабынан казакты боорго тартуу саясаты уланып жаткан 1717 жылы Чебан Рабдан казак өлкөсүнө кайрадан кол салып, бир түмөндөй калмак кошунга Кайып хан моюн берген жок. Салгылаш катуу болуп, эки жак тең өлүм жетимге көп кириптер болгонуна карабастан, жуңгарлар капилеттен бир түндө чегинип кетип калышты. Чыңгыз хандын согуш эрежесин туткан жуңгарлардын бул жолку чабуулу душмандын тамырын тартып көрүү дегендей, чалгындоо экенин кыраакы эл башылар билсе да, мындан кийин жуңгарлар качан жана кайсы жылы кол саларын аңдай алышпай, эрлердин башы маң. Жуңгарлар акыры жон калбайт деп казактар согушка даярдык көргөнсүп жатса да, өлкө ичиндеги ынтымактын жоктугу элдин көкөйүнө тийип жаткан кез. 1721 жылдан тартып казакка каршы чоң согуш 1723 жылы башталаарын эр кошой тынбай кабарласа да, хандар айтылгандарга көп ынана беришкен жок. Ынанган күндө да ыркы кеткен казак жуңгарлардын мизин кайтара албасын билген кыргыз бийлеринин айласы курду. Баягы бирдиктүү учур жок. Бөлүнгөндү бөрү жейт деп эр кошойдун заманасы тарыйт. Падыша Пётр жиберген экинчи жолку элчилик 1718 жылдын жаз айлары ченде кичүү жүз казагынын ханы Абылкайырдын байтактысына жетип, эки өлкөнүн ортосундагы саясий мамилелер жөнүндөгү расмий сүйлөшүүлөрдү баштады. Орус элчилери адегенде ыркы кетип турган хандарды чоочутуп албас үчүн казактар Орусия бийлигине баш ие турган болсо, аларды калмак жоодон коргой тургандыгын белгилеп, хандардын жеке бийлигине эч кандай чектөө болбой тургандыгын падышанын атынан бышыкташты. Абылкайыр хандын көкүрөгүндөгү суроо да ушул болчу. Хан падыша ал убадасын кагаз жүзүндөгү келишимде бекемдөөнү суранганда, сунушту элчи четке каккан жок. Абылкайыр 10 күнчө орус элчилерин өзү коштоп жүрүп, кичүү жүздү кыдыртты да 1000 чакты кошундун кайтаруусунда аларды Түркистан шаарындагы Кайып ханга жиберди.
Түркістан ал кезде бүтүндөй казак өлкөсүнүн борбору деп эсептелчү. Казак аймактары өзүнчө эле кинч экенин элчи мырза жолдо катар күндөлүк дептерине жазып келатат. Казак жери чоң өлкөлөр менен соода саттык жүргүзүүдө өтө эле ыңгайлуу түйүн. Өзгөчө элчини казактын жер байлыгы кызыктырды. Бекеринен бул чөлкөмдө Чыңгыз хан кызыкты дейсиңби деп ойлоп коет. Иван падыша Астрахань, Казань хандыгы менен Сибирди Орусияга баш ийдиргени үчүн тарыхта аты калган. Алтай, Батыш Сибирден бери басып алган Петр андан да ашып түштү. Эгерде казак аймагы орус падышачылыгына баш ийсе, Орусия андан бетер дүйнөгө таанылат деп мекенчил элчи күндөлүгүнө улам чиймелеп жатты. Орус элчилер Түркістандан аттанып кетери менен Кайып хан ал түндө о дүйнө кете берди. Андан соң Хивадан чыгып, Түркістан шаарына келаткан 3-чү орус элчиси Давлет мырза ара жолдо тобу менен кырылат. Мунун баары казак журтчулугун орус падышачылыгына кошпоонун айласы экенин көпчүлүк сезсе да, ал чыккынчы жорук кимдин колунан келгендигинин жиги билинген жок. Ошентип казак журтчулугу улуу кыргындын алдында турган. Ал эми жуңгар баскынчылары жемине тап бергени келаткан ач илбирисче казак-кыргыз чегине жылып келе берди. Галдан Бошокту өлүп, анын ордуна Чебан Рабдан коңтайчы болгондон бери 20 жылга жетпеген мезгилдин ичиндеги көп жолку согуш эки элди тең аябай жакырлантып, жүдөтүп таштаган болчу. Согуш деген согуш. Анда жеңген жак менен жеңилген тарап тең көптөгөн чыгымга учурайт. Жуңгарлардын карамалы, жылкы жаныбардын башы азайып, бодо мал менен майда жандыктар дагы тукулжурап калган болчу. Көчмөн элдин негизги тамагы эт аш, мындан бөлөк бөтөн элди басып алыш үчүн жылкы суудай зарыл. Согуштун жүрөгү, тиреги да эр-жигит. Акыркы 30 жылдын ичинде тынбай согушуп келаткан жуңгар калкы согуштан тажап, тынч жашагысы келгендер Орусиянын ичкериси менен Монголия тарапка ооп кетишкен. Бирок эл журтту багып, мамлекетти сактап калыш үчүн согушту улантуудан бөлөк айла жок экенин коңтайчы Чебан Рабдан көрүп турат. Согушканда ал Кытайга барып уруна албайт. Манжуларга кол салам деп акыры Галдан хандын тагдыры жаман бүттү. Ушуларды ойлогондо коңтайчынын көңүлү айныйт. Атасы сенге айтып кеткендей, бактысыз адам гана хан болот. Демек согушуп эл журтту багуунун жалгыз жолу казак менен кыргыздарды басып алуу. Казактарды биротоло жеңсе, байлыгы ашып ташыган Ферганага жол ачылат. Ташкент менен Түркістан талкаланмайынча казактар өздөрүн жеңилдик деп эсептешпейт. Чебан Рабдандын казакка согуш ачпай жашай албастыгынын экинчи себеби Галдан Бошокту хан жеңилгенден кийин Багдыхан Канси Кытай чегарасына кирип барган жуңгарларды сүрүп чыкты. Жуңгарлардын эзелки мекени Кара Талаа, Шири Талаа менен Бөрү Талаалар азыркы кытайлардын колунда. Чындай келсе, Багдыхан 100 миңдей кошун жыйып, жуңгарларды өрттөө каптап кетет. Ойроттордун эң талуу жери деп кыргыз менен казакты өзүнө каршы тукурат. Анда амалкөй Багдыхан уткузбайт. Жуңгарлар казак-кыргызды талкаласа, алар Ташкент менен Түркістандан ары ойт. Кокус жуңгарлар жеңилсе, алсыраган калкты манжу кытайлар кырып таштайт. Тибеттеги Далай Лама жуңгарлардын тирегибиз дегени менен коңтайчы аларга ишенбейт. Кандай кылса да Далай Лама Багдыхандын тилинен чыкпайт. Керек болсо Митайым Канси аларды алтын күмүшкө сатып алат. Ыйык чиркөөгө ишенген хан жолдо калат деп коңтайчы күйүп кетти. Ичине кирип кеткен 100 миң түтүн калмакты батырган орус падышасы коңтайчыга жакшылык ойломок беле. Алар эзелтеден Алтай Сибирди мекендеген ойротторду акырындык менен сүрүп чыгарууда. Кече жуңгарларга кыштын болуп, албан төлөгөн кыргыздарды биротоло өзүнө каратып алып, алардын эзелки жерине шаарлар менен чептерди салып баштады. Коңтайчы эл журтту кантип багып, кошунду кандай тамактандыруу жагын көп ойлойт.
Галдан Бошокту хан Кытайга согуш ачаардын алдында дан азыкты мол камдап албагандыктан кошун ачкадан кырылып, чөп чардын тамырын казып жеп калышкан. Жуттан мал жандык кырылып, ачарчылыкка туш болгон жоокерлер эч кимге баш бербей, Тушкелди тамак издеп качып кетишпеди беле. Галдан хандын каталыгын эске алган Коңтайчы сөздөн ишке өттү. Кашкария менен Турфандан дыйкандарды көчүрүп келип, суусу мол, түзөң жерлердин төшүн тилип жер айдатты да, дыйкандарга кышында жашай турган там салдыра баштады. Албанды өлчөм менен алып, дыйкандарды кызыктырса, кампалар кызылданга толоорун көрдү. Арпа буудайдан бөлөк таруу конокту мол айдатып, кыргыздарга жайдыр кыштыр бозо салдырат. Ачкыл жандуу калмактарга бозо жага бербей, күздөн тарта жаз чыкканча бозону кордоп жасатса, андан өткөн тамак жок экенин түшүндү калмактар. Кышкы ызгаарларда ысытылган бозону ичип алып жүрө беришет. Кымыздан арак тартканды жакшы билген ойроттор кордолгон бозодон арак тартканды үйрөнүп алышкан. Күчтүү аракты көкөрлөргө куюп алышып, ноёндор өзүнчө мас. Калмактардын архиси менен Кытай арагына салыштырганда бозодон тартылган аракка эч бир ичимдик жетпейт деп, чарчаган, жарадар болгон жоокерлерге арак ичиришет. Ал тургай чарчаган күлүк аттардын оозуна да арак куюп, эс алдырып алганды үйрөндү калмактар. Эзелки кыргыз ичимдиги жоого аттанган жоокерлер үчүн табылгыс тамак болчу. Жоого камданып жаткан кошун дан азыктан өздөрүнө гүл азык камдашат. Гүл азыкка кошо нанды тою жеген жоокерлердин ылайым курсагы ачпай, ток жоокер өлүмдөн башкадан коркпойт эмеспи? Дан азыктан жасалган аш тузсуз даамдуу болбойт. Туз жарыктык адамга гана эмес, мал жандыкка да керек деп, туз кендерин ачып, аны иштетүүнүн жолун үйрөттү эли журтуна Чебан Рабдан. Дан азык менен туз маселеси чечилди дегенде, Коңтайчы согуша албаган ойротторду эгинеккиле деп кыйнады. Аштык дандан бөлөк букардыктар бакча эгип, короолоруна мөмө жемиш бактарын өстүрүп, үйлөрүн курчаган коргон сала баштаган. Бышкан кыштан Коңтайчы меш салдырып, чийки кыш бышырып, карапа буюмдарын, идиш аяктарды жасатты. Калмак колуна түшкөн швед аскери Ренат деген адам колунан көөрү төгүлгөн уста адис болгон. Ал билбеген иш, жасабаган буюм жок. Колго түшкөн орустарды жанына чогултуп алып, ал темир эритип дөө тукана курду да, төө мылтык жана түтөнмө мылтыктарды жасатып, октарыны кантип алардын сырын көпчүлүккө үйрөттү. Жаш ойрот кыздарынан алып берип, Ренатка алтын акча төлөп турду Коңтайчы. Билбегени жокту Ренат жуңгарларга сырт кийим, ич кийим үчүн калың кездеме токуганды да үйрөтө баштайт. Балекет Ренат чийки териден булгаары ийилетип, аскерлерге өтүк, чокой тиктерсе, аялдарды чогултуп келип кийим кече жасатат. Жапа тырмак турган калк баарын өз колдору менен жасагандыктан көп кошунга керектүү жарак, кийим кече дегендин баарын Коңтайчы сырт жактан сатып албай, Ренаттын көзөмөлү аркылуу жуңгарлар 15 жыл ичинде үй тиричиликке жарактуу буюмду бүт өздөштүрүп алышкан дешчү. Ошого тете тартипти катуу туткан Чебан Рабдан эл ичиндеги бош жүргөн аял эркек дебей тегиз ишке чегет. Басып туруп учуру келген жерден арак шарап ичип мас болгондорго ал айоо берген жок. Натыйжада жуңгарлар күчтүү өлкө болуп чыга келди. Өлкө ичиндеги эсеп кысапты жалаң сарттар жүргүзчү. Акылдуу, иш билги адам бүтүн элдик болсо да, Коңтайчы аларды тегерегинен чыгарбай турган. Анын акыл кошчуларынын ичинде сибирдик кыргыздар менен кыпчактарга чейин бар. Өтө ишенген жан сакчылары талаа кыпчагынын өкүлдөрү. Ойротторго караганда Чебан Рабдан бөтөн элдин тукумдарына көбүрөөк ишенчү. Чебан Рабдан ойрот калкынын башын бириктирүүгө көп күч жумшай, ал Эдил боюндагы калмактарды Жуңгарияга көчүрүп келүүнүн аракети менен өз кызы Дарман баланы Калмак ханы Аюкеге токолдукка берген. Дарман баланын кепилдиги аркылуу орус
ичкерисиндеги калмактарды Аюке Жунгарияга көчүрүп келем деген аракетинен эч нерсе чыккан жок. Калмак жайсаңдары экинчи ата мекени Эдилди таштагылары келбеди. Көк Нур жакты мекендеген кошооттор Жунгарияга кошулабыз деп канчалык аракет кылышса да Багдыхан аларды силер менин элим болуп калдыңар деп жиберген жок. Көк Нурлуктардын айынан Манжу Кытай менен чатакташса, Галдан хандын тагдыры күтүп турганын Коңтайчы түшүндү. Демек, бүтүндөй урутторду бириктирем деген Коңтайчынын далалатынан майнап чыга бербеди. Ал кезде түштүк Сибирдеги кыргыздардын Эренек деген бийинин уулу Корчук менен калмактардын ортосунда айыгышкан согуш жүрүп жаткан. Корчук калмактарга албан төлөөдөн баш тартып, кыргыз калкы эзелтиден Сибирди мекендеген эркин элбиз, өзүбүзчө улуспуз, бийибиз бар дешип, байыркы уруктарын талашып жатышты. Энисей Сибирдеги кыргыз ойрот мамилелерин жөнгө салыш үчүн Чебан Рабдан Москва шаарына Эрке Жайсаң деген элчисин жиберип, атайын сүйлөшүүгө аргасыз болду. Себеп дегенде орус төбөлдөрү да көтөрүлүш чыгарган кыргыз улусу орус букаралыгына өттү деген дооматын коюп жатышкан. Сыртынан тон бычылып жатканы капарында жок кыргыздар күрөштөн баш тартпай турганын билген Чебан Рабдан Сибирге куралдуу чоң кошун жиберип, 4000ден ашык түтүн үй бүлөнү Ысык көлдү көздөй көчүрдү да, алардын Сибирде калган конушуна калмактарды отурукташтырып, Эренектин уулу Корчук Том шаарындагы орус төбөлдөрүнүн колуна өткөрүлүп берилди. Эзелки ата-бабанын жеринен кеткилери келбей, ыйлап сыктап араң көчкөн кыргыз журтчулугу көл башындагы Каркыра, Ак суу, Түп, Көк суу, Челекке келери менен Накта бейиштей жерге туш болгонун көргөндө муңу чыгат. Чебан Рабдан Сибирдик 4000 түтүн кыргыздарды Ысык көлгө бекеринен көчүрбөптүр. Анткени Ысык көлдүн алкым жагы калмак хандарына жага турган. 1710-жылдардан кийин Коңтайчы Чебан Рабдан көл башындагы Түп, Жыргалаңдан өйдө көздөй Чарын, Челек, Музарт, Каркыра, Кегенди өзүмдүн жеке менчигим деп жарыялады да, ал чөлкөмдөрдү байтактым деп эсептегендиктен Жуңгар өлкөсүн Түп менен Жыргалаңдан башкара турган болду. Кээ бир жылдары Коңтайчы чоң кеминде да кыштап кала берчү. Сибирдик кыргыздардын ичинде 10 чакты түтүн желдең уруу бар эле. Желдеңдин аксакалы Отуржап карыя Белек ханга дароо жагып калды да, аларды өз айылына көчүрүп алып, Бапа желдең бир тууган деп жарыялаган. Коңтайчы Чебан Рабдандын жалпы ойрот журтчулугун бириктирем деген кыялын башында Тибеттик Далай Лама колдой тургандыгын билдирип, өз атынан Шокур Ламаны Көк Нур менен Орусиядагы калмактарга жиберип, биримдиктин жарчысы сыяктуу көрүнгөн. Бирок эл журттун башчыларына анын тили өтпөдү. Далай Лама Чебан Рабданды жактаганы менен Чин падышасынын да тилинен чыга албай коркту. Далай Лама эки өлкө башчыларынын тең көңүлүн алып жатканын адегенде Коңтайчы түшүнгөн эмес. Чындай келгенде, Далай Лама жуңгарлардын тагдырына анчалык аралашкысы келбей, Багдыхан Кансиден алган алтын күмүшкө көбүрөөк кызыкты. Жуңгар ойроттордун бириге албасын билген Кытай манжулар Чебан Рабданга кысым көрсөтүп, Чин падышалыгын таанысаң сен мурдагыдай эле Жуңгар өлкөсүнүн ханы бойдон каласың. Жеке бийлигиңе кысым болбойт деп убада берип жатышты. Токтоолук кылган Коңтайчы Багдыханга сөз берген жок. Чебан Рабдан тилин албасын түшүнгөн Канси мурда Галдан хан ээлеп турган жерлеринин баарын басып алып, Кобдо дарыясынын боюндагы түзөңдөрдөн бери жана Кем деп аталган өрөөндөрдөн калмактарды сүрүп чыгара баштайт да, ал жерлерге кошун топтоп кирди. Көп миңдеген аскерлерди көргөн жуңгарлар кырылып калбайлык дешип, иледен төмөн көздөй көчүп, казак жерлерин каптап кирди. Кандуу кыргын болоорун билген эр кошой Жолборс ханга Бишкек менен нышаны улам-улам жиберип айласы кетүүдө. Казак хандары анын кабарын тыңшаган жок. Ошол кезде орус падышачылыгы Жуңгар Кытай мамилелерин жакшы билгендиктен,
Тала өлкөсүнүн күнү бүтүп жатканына көзү жетип, Чебан Рабдандын ордосуна 3 жолу элчилик жиберди. Элчиликтин максаты жуңгар ойротторду орус падышасынын курамына өз эрки менен кирип берүүсүн сүйлөшүү эле. Биринчи элчиликти 1719 жылы казак-орус Иван Чередов баштап келип, Коңтайчы менен Каркарада жолукса, андан 2 жыл мурда ошол эле Каркарада 1717 жылы Тоболь шаарынан келип, Веленов жолугуп кеткен. Капитан Унковский 1722 жылдын кеч күзүндө келип, Коңтайчынын түп менен Жыргалаңдагы байтактысында 1 жылча жүрүп кетти. Орус элчисин жакшы тосуп алган Чебан Рабдан алардын тилин албай, казактарга каршы катуу согуш даярдыкты көрө берди. Бирок Чебан Рабдан 1722 жылы Канси өлгөнгө чейин казактарга кол сала алган жок. Кокус жеңилип калсак, Кытайлар жуңгарларды биротоло кырып салат деп корккон болчу. 3 жигит Суусамырдын кара колун көздөй бет алып баратышат. Аттардын басыгы жай. Чар тарабы кызыл-тазыл гүлдөрдүн дүйнөсү. Чөптөрдөн аңкыган балжыттан ууда. Жолоочулардын алдында жүктөлгөн 3 төөдө кереге ууктар, боз үйдүн жабдуусу, төөлөрдүн жонунда аркайган түндүктөр. Чиркелген төөлөрдүн жетелеген кишилер алдыга кетти. Көч артынан 3 эр төш таянып калганда Жаныбек ууру жолдошторуна суроо салды. Жер титиреп алаамат болордун белгиси бар, билесиңерби? Анын эмне керек эмне? Деди Ныша. Кереги жок болсо сурабайт элем. Катуу жер титирээрде уйлар мөөрөп, иттер улуп, жылкы жарыктык кишеней баштайт. Жер алдында жашаган макулуктар кашкулак, суур, арс чычканга чейин туш келди качып, жер үстүндө жылаандар батпай келээрин көрдүм. Андай чакта карышкырлар асманды карай улуп, жапай аңдар дүрүгүп эле үркүп калат. Буларды эмнеге айтып жатасың? Деди камырабаган Ныша. Мен билдим, жакынкы жылдарда чоң алаамат болот. Жер титирейби? Жер титиресе ал тез эле басылат. Кан суудай аккан алаамат болсо, үчөөбүздүн да башыбыз аман калбайт. Эл журт кырылат. Ныша дагы сурады. Алаамат болорун кайдан билип калдың? Мен иле боюнан кайтып келбедимби? Кытай жактагы конушунан калмактар илеге түрүлүп эле келип жатышат. Жайыт от жетпей жерден чаң чыгып калды. Калмактар иледен төмөн көздөй көчүп жатканын көрүп калдым. Жети сууга качып барган калмактар жүнүн жейт. Балкашка куйган дарыялардын бою бүт калмак. Андан аркы күнчыгыш жактагы Кактал, Көк терек менен Алтын Эмел, Кайбын жак калмакка жыш толду. Кытайга чектеш Бөрү тала менен Шири талаада калмак калбадыбы? Деди Бишкек. Калмак калган жок. Көп миңдеген Кытай аскери машыгып жатат. Канси калмактарды кырат экен да. Азырынча Багдыхан калмактарга кол салбайт. Анда эмнеге Шири тала, Бөрү талаага аскер топтоп жатат? Бул Кансиден өткөн мытайым жок. Калмактар казак жерине батпай кетсе, акыры жер талаштан согуш чыгат. Калмак казак бири-бирин кырып жоюп, алсыраган кезде гана Кытайлар согуш баштайт. Кыргыз не болот? Деди Бишкек. Коңтайчы кыргызга тийбейт. Алар менен согушуп тынчын алган жокпуз да. Эмне үчүн Чебан Рабдан түп Жыргалаңга чейин көчүп келип алды? Менин баамымда Коңтайчы Кытай менен казактан коркот. Кыргызга ишенет. Кыргыз сөзүнө турган эл. Коңтайчы кыргызды өз элим деп эсептейт. Эгерде ал корксо, Сибир жактан 5000 түтүн кыргыздарды көчүрүп келип, алар менен аралаш жашайт беле. Ныша менен Бишкек унчугушпады. Жаныбек уурунун сөзүндө чындык бардай. Сырды сыдырып, кырды кыдырган бөрү баарын билет дегендей өз ойлору менен алек болуп келатканда, биз үчөөбүз эмнеликтен көч баштап Караколго келатабыз? Сурады Жаныбек. Кыязы Эргошой хан Белекти конокко чакырат окшойт. Белекти конокко чакырары чын, деди Жаныбек ууру. Бирок Белекти эмнеликтен конокко чакырып жатканын Эргошой бизге айтабы же айтпайбы мен билбейм. Билбей турган эмнеси бар? Каркырада жаткан Коңтайчынын сырын тартмакчыдыр.
Андан көрө курсак тойгузуунун камын көрөлүк, деди Бишкек. Куржундарда куруттан башка эч нерсе жок да, кейигенсиди Ныша. Эт жегим келип жатат. Эттин жарасы жеңил. Тетигил койдой жайылган тоодактарды көрдүңөрбү? Четинен экөөнү атып келе калгыла. Жаныбек отун чогулта баштаганда жаа кармаган Бишкек менен Ныша аң уулап кетишти. Көз ачып жумганча алар улактан чоң эки тоодак атып келе калганда, жогорку чатта бээлер жайылып жүрөт. Силер бир чанач кымыз алып келгенче Ташкордо даяр болот, деди Жаныбек ууру. Тоодактын жүнүн жулуп, отко кактаганы жаткан кезде жакын жерден түтүн жыттанды. Жаныбектин жыт алгыч мурду бышкан этти искеди. Шилекей чууруган ууру бир куржундун көзүнө бузулган тоодактын ички чийки этин салды да, куржунду алып отчулап жөнөдү. Буйгадагы түзөңдө жалгыз боз үй тигилип турат. Арытада бээ саап жаткан келинди көрдү. Боз үй жак жымжырт. Кемегеге асылган казандагы эт бышып калгансыйт. Капкагын ачса толтура козунун эти. Дымытып койгонуна караганда эт бышыптыр. Бу жалгыз боз үй 1000 койлуу белектин үй эли. Заматта Жаныбек этти чыгарып бүт бойдон куржунга тыкты да, казанга тоодактын этин салып чакадагы суудан куйгандан кийин тезекти чоңгалап артка жылып кетти. Токтогон жерге келип, куржундагы эттин далысын жеп отурганда атчан бастырып келаткан жолдошторун көрдү. Дароо эти шылынган сөөктү ыргытып жиберип, кебелбей отуруп калган болчу. Жаныбек ууру, от жакпаптырсыз го, деди кымыз көтөрүп келаткан Ныша. Курсак ачкан ал нааразы эле. Баатыр, тамак даяр. Тоодактын этин жейсиңби же козунукунбу? Деди күлмүңдөгөн Жаныбек. Курсак ачып турганда шакаба чекпечи, деди Ныша. Куржундун бир жагын жерге жайып, үстүнө козунун ысык этин додолонтуп койду да, кана, алгыла жигиттер, деп коюп Жаныбек башты мүлжүй баштады. Куйруктан чоң-чоң сугунуп, колуна урунган жиликти алган Ныша таң калды. Жаныбек байке, сизди ууру деп айтсак чычалабай жүрүңүзчү. Нышаны Бишкек кубаттады. Жаныбек байке, жаткан сыйкырчы. Жок жерден тамак тапканын карабайсыңбы? Менин жан жолдошум жес тумшук Мастен экенин билбейсиңерби? Силер кетериңер менен кыйкырып койдум эле, куржун толо ысык эт тыштап кетти. Шашпай этти жеп бүткөндө тоодактын эти келет. Тоодактын эти кайда деп эч ким сураган жок. Жаныбектин жан жолдошу жес тумшук экенине ишене түшүшкөнсүгөндө ат дүбүртү чыгып келаткан жигит салам айтты. Кел отур Белек мырза, деп Жаныбек ордунан турган жок. Жаныбек жигитти кекетти да анын колуна далы карматып койгон. Өз казанында бышып жаткан эт бул жерге кайдан келип калганын билбей, Белектин башы маң. Аңгыча Жаныбек арт жагын карап кыйкырды. Ай Мастен, келип эт жебейсиңби? Менин Мастен катыным чоочун кишини көргөндө тамак жебей калат. Барып ээрчитип келейинчи, деп ордунан туруп кетти. Эч нерсе түшүнбөгөн Белек кыймылдап койбойт. Ал аңгыча эркектердин жанына басып келген жес кемпир Белектин мойнуна секирип минди да, Белек, жаныңды алайынбы же атыңды алайынбы, деп аны кокодон тутуп турат. Анын 5 манжалары аюунун тырмактарынан айрып алгыс. Башында салынганы каралжын жоолук, кийгени аялдын көйнөгү, чуш туйган тумшугу да жес кемпирдики. Белек ыйлап жиберди. Айланайын эне, жанымды коюп атымды ал. Мейли, атыңды эле алайын. Калп айтпайсыңбы? Калп айтсам, баламдын боорун жейин. Сөз бүттү, Белек. Анда казандагы тоодактын эти бышкандыр. Алып келе кал, деп кыйкырды жес кемпир. Жүрөгү түшкөн Белек тас кактата үйүн көздөй чаап баратат. Жес кемпирдин кейпин көргөн эки жигит жерге оон алактай боору эзилгенче күлүп жатышты. Аңгыча бармактарына салынган аюунун тырмак каптарын алып, мурун капты сыйрып, көйнөгүн чечкен Жаныбек отуруп калды. Көз жашын аарчыган Ныша, жес кемпирдин өзү болуп калдың байке, деп башын көтөрдү. Жаныбек каракчы кебелбейт. Мен сулуу келин болуп алып, нечен жигиттерди сызга отургузгам. Алар кымыз ичип отурганда, тоодактын этин көтөргөн Белек жетип келди да жолоочулардын алдына койду.
Жез кемпирди кетирип жибергениңер жакшы болду. Жүрөгүм түшүп калбадыбы? Аны кантип үйрөтүп алдыңар? Жаныбек макуу жигитти тиктей мисирейди. Жез кемпир менин катыным, керек жерде келет, кет десем кетип калат. Тилимди албаса жерге кагып жиберем. Белегиним. Анын жаны менин колумда. Жез кемпирди коркутуп алган адамды биринчи көрүшүм. Ал мен үчүн оңойго турган жок, деп чөнтөгүнөн бир уч чач алып чыкты. Көрдүңбү? Мына бу чач жез кемпирдики. Бир талын утко кактай баштасам эле дароо жетип келип, айтканымдын баарын жасап кете берет. Жез кемпир менен бир төшөктө жатасызбы? Анын эмнеси бар? Мени менен жатаарда жез кемпир сулуу келин боло калат. Кудайя тобо, деп Белек жакасын кармады. Жаныбек шылып жатты. Белек мырза, караколдогу кескен ташты көрдүң беле? Көргөн байке. Көрсөң эртең таң заардан ошол жерге союлган экирикке кошо 2 серке чанач кымыз жана бир тайды жетелеп жетип кел. Эгер келбей турган болсоң, жез кемпир катыным жетип барып, колкуңдон өпкө жүрөгүңдү сууруп алат. Болданда биз аттаналык. Жолдо бастырып келатышканда Бишкек таң калды. Жаныбек байке, сиз менен бирге жүргөн адам эч убакта зерикпей турбайбы? Алар суу самырдын былкылдак саздарын жээктей, караколду көздөй бет алышты. Кеч бешим ченели. Мына ушул жерден Ныша Жаныбекке тийишти. Ал Жаныбек каракчыны туш келди тамашалай берчү. Буга Жаныбектин өзү да бышык кулак болуп калган. Баягы көп калпыңдын бирин айтып, узун жолду кыскартпайсыңбы? Мен жөндү кандай айтсаң да жарашат, актанбайм. Кетирген күнөөлөрүм өтө көп. Теңир мени ошондой жаратып койсо кантем? Бир жаман катын айтыптыр. Көп эле кемчилдигим бар, бирок күйөөмдүн койнунда жатканда төшөккө тийбейм деп. Мен силерге өз башымдан өткөргөндөрдү гана баян этем. Алды калп айтпайм. Өз башыңдан өткөргөндөрдөн сүйлөй бер. Башымдан өткөргөндөрүм 1001 түн жомок. Анда көп маал катпай башта, кулактын кычуусу кансын. Мен кантип катын алганымды айтып берейин. Деги канча жолу катын алдың, деди Ныша. Менин тамаша иретинде алган катындарым көп. Иши кылып бирин айтып көрчү, деп кыстады Ныша. Жаныбек ойлоно калгандай аңгемесин баштады. Мындан көп жыл мурда Иленин төмөнкү куймасындагы көк тал менен көк теректеги казак айылдарын жайы бою кыдырдым. Чоочун элдебей, жору жолдош, дос тамыр күтүп, казактарга батып кеткем. Сыйкор эл болушат алар. Кыргыз десе эле мени боордош дешип, теңириндей көрүп калышты. Бейшеналы деген жигит менен дос болуп алгам. Үйүндө түнөп калган учурларым да көп болот. Кулактары катуу, улгайган ата-энеси бар. Курсактары тойсо болду. Эч ким менен иштери жок момун адамдар эле. Бейшеналынын ачык айрым чырайлуу келинчеги өлөң айтса жаагын жанат. Үй оокатка аябай тың. Мен келиндин чырайына эмес, мукам кооз үнүнө ашык болдум. Бейшеналы үйүнө жума сайын бир келет. Болбосо жылкы күзөтүп жайыттарда жүрө берчү. Көк терек жакта казактарга улагалаш калмактар жашайт. Ууру бөрү күч, Бейшеналы аңкоо чалыш, айын кепке тез ишенген байоо жигит. Ал ар жуманын аяк ченинде үйүнө келет да, 1-2 күнчө жүрүп кетмейи бар. Жылкыдан санаасы чыдабайт да, үйүнө келгенде таңга маал эрте жетип келчү. Сыягы келинчегинен шекшинет го деп ойлочумун. Балекет басып келинчекке көңүлүм түшө баштады. Тийишсем каш кагышы ичимде эзет. Ойсоңдогон капыр деп үмүттөнүп калдым. Жолуккан сайын нечен алекетке түшөм. Балекет келин сөз ээрчиткенден бөлөк алдыра турган түрү жок. Менин чыдамымды эзип сынап атат го деп ойлочумун. Канчалык жетпесең ошончолук кумарың артат экен. Зейнептен башка келиндер көзгө көрүнбөй калды. Чабуулду токтотпойм. Ойсоңдогон капыр улам сөз ээрчитип, кашкайып, жылмыңдап мына ана деген убадасында токтотпойт. Карап тур, акыры бир колума түшөрсүң. Сенден кыйындарды ийиктиргем деп көшөрүп алдым. Келин да бир бале, мына анасы түгөнбөй тузакка иленчү жерден сагызганча шак учуп кетет. Сөз берип коюп кайра жалт эткенине таң калчумун. Казагы түгөл ойроттонда мындай митайымды көргөн эмесмин деги бир кармата турган түрү көрүнбөйт. Жигиттик намысыма чыдабай ичим өрттөнө баштады. Анан калса, көңүлүң түшүп калса бале жумуш турбайбы? Көзүмдөн учкан келинди уктап жатканда кучагымдан көрөм.
Көңүлдөш болсом деген жаным ага ашык болуп калган жокмунбу деп чоочуй баштадым. Жолбун итче жорткон мага ашыктыкты ким коюптур? Ашыктык Алладан келген ыйык дарт да. Аны жоопкерчилигин мендей сесаяк көтөрө алабы? Бир аз күн чыдап, көөдөндөгү дартты сынайын деп ойлогом. Келинсиз жашай албасымды түшүнсөм, кыла жүргөн ишим деп башым каңгыган жакка кете бермекмин. Ыйык дартка кириптер кылып, бийкечти кыйнабай калайын. Ашыктык эмне экенин сендейлер түшүнөбү? Суроого Жаныбек териккен жок. Мен канчалык канкор болгонум менен ошончолук муңкормун деп жооп берди. Адалдык менен арамдык түн менен күн сыяктуу эгиз. Алар бири-бирин алмаштырып куушуп жүрө берет. Алар тулку бойдо чогуу жашайт. Муңкорлук менен ташпоорлукта эгиз, бир тууган. Мен бирөөнүн башын кыя чаап алып, кайра аны кучактап ыйлаган күндөрүм көп болгон. Бизди курчаган гүлдүү кооз дүйнөнү карагылачы. Мен аларды аралаган сайын муюп, жүрөгүм эзилип баратат. Экөөңөр аны туйганда жоксуңар. Ашыктык бар экенин мен сезем, бирок эч кимге түшүндүрүп айта албайм. Сөзүм жетпейт. Сулуу аялды жаның эзиле кучактаганың ашыктык бекен. Ашыктыкты адам жүрөгүнө теңир тамызат. Сүйгөнүңдү эңсеп, көзүңдөн ысык жаш тамса, ошол ашыктык. Ашыктык жөнүндө таамай айтыш кыйын. Даанышман турбайсыңбы? Жаныбек мыйыгынан күлдү. Ныша иним, сен сулуу бийкечке өчсүң. Аларды кучактаганда рахат аларсың. Бирок ашыктык деген дартты түшүнбөгөн макоосуң. Биз байкер турмуш өткөрүп, жоопкерчилик заманда жашаган эрбиз. Акылманчылык көп жарашпайт. Андан көрө кебиңдин аягына чык, Жаныбек. Жаныбек аңгемесин улантты. Казактар шайыр эл. Короо кайтарган жайкы түндө таң атканча ырдап, домбура чертип тамашага батышат. Кыз келин ырдаган жерде жигиттер үзүлбөйт эмеспи? Жайкы түндө кыз жигит шапар тепкен жерге Зейнептин айынан мен да барчу болдум. Жаштар жатыркашпайт. Көпчүлүккө алынып кеттим. Ырдаса ыр, күлкү менде деле бар. Кыз оюнга баргандагы менин тилегим Зейнепти жазгырып кетүү. Зейнеп дагы мага үйүр алышып, сөзүбүз бүткөнсүп калган. Бир курдай ал менин кулагыма шыбырады. Түн ортосу ченде айыл үстүндөгү ак молого кел. Ал жердеги эски күмбөздүн ичинде күтүп турам дейт. Жым дей түштүм. Ак моло айылдын эле четинде. Андагы эски күмбөздү да билем. Ай төбөдөн ооп калганда ак молого жетип бардым да эски күмбөздүн ичине дароо киргеним жок. Ак молобуз дөңсөө жердеги эски көрүстөн. Капкачан изи сууган, аты заты жок мүрзөлөр. Ал тургай коргону урай баштаган эски күмбөз кимдики экенин эл журт билбей турган. Куурай, карандыстар жыш өскөн эски мололордун арасында жолборс, карышкырлар жүрөт деп ойлоп турмун. Сагызгандай сак жүргөн башымды сакадай казак катын айлантып койгонун карасаң, ай төбөдөн ооп калган кез. Мүрзөнүн ичи мага аябай кооптонуу туудурду. Сербеңдеп чуркаган добуш, күбүр-шыбыр үн угулгансыйт. Арбак деген бар экенине мен кантсе да ишенип кеттим. Эч ким сырын билбеген өлүк дүйнө түн ичинде ойгонуп кеткенсиди. Менин туш тарабымда басып турган сербеңдеген сөлөкөттөр не кылса да мен арбактардын арасында жүргөнсүйм. Сөлөкөттөр мени курчап алгансыйт. Ал тургай кайсы бири мени чымчып түртүп кеткенсийт. Кулагым тунуп, мени бул жака кайсы шайтан айдап келгенин эсимден чыгарып коюп турмун. Ээн жерде, эрме чөлдө, ал тургай көзгө сайса көрүнгүс караңгы түндөрдө туш келген жерде түнөп кала берчүмүн. Жигит болуп эс тартканы мен коркуу дегенди билбей чоңойгом. Менин жан жолдошум жападан жалгыз атым, жанымдан чыгарбай ала жүрчү албарс кылычым, жүрөгүм экенин ошондо бир билдим. Куралы жок адам бечара болуп калат турбайбы? А жолу өлүм деген эсиме келди. Мен аябай корктум. Көп бейиттин ичинде арбак болуп калгым келген жок. Мололордун арасынан бакырып качып чыгайын деп чуркап келатып, коргонго урунуп алдым да ошондо гана мен казак келин Зейнепти эстедим. Ичинде күтүп тургандыр деп баш баксам эч ким жоктой. Оозунан шып кирип бардым да молого башымды коюп жата калдым. Корккондуктун белгисиби, чарчап турган жаным көзүм илинип кетиптир. Таң агарып калганда көзүмдү ачсам, курсагымда кара чаар жылан оролуп жатат.
кыясы мемирип уктап калгандай. Андан корккон жокмун. Билем, өзүң катылбасаң жылаан жөн жүргөн адамды чакпайт. Тим койдум. Менин курсагымдан жылуулук өткөн жылаан уктап жатат. Негедир уктай түшсүн деп жылаанды аяп жатканым кызык. А мүмкүн бул жылаан дагы бир кезде тирүү жүргөн сулуу аялдын жаныдыр деп мени шылдың кылган Зейнепке жиним келди. Тамашасы үчүн катуу өкүнүп калаарын билбей, ал азыр жылуу төшөктө көшүлүп жаткандыр. Жылаанды аткып ыргытып ийген бойдон эшикке чуркап чыктым. Шашканда кайда барат элем деп дөңдөн ылдый түшүп келип, коктунун ичинде уктап калыптырмын. Күн чыгып калганда Зейнептин үйүнө келдим. Уй саап жаткан мени ал адегенде байкабады. Эмне үчүн мени алдадың? Дедим кээкер менен. Бардыңбы? Деди мисирейип. Бардым, деп чынымды айттым. Соо киши ал түндө молого барабы? Басып кетмекчи болгондо мен анын жолун тостум да. Сени катын кылып албасам эле энемди алайын, деп каргандым. Кыргыз казакта мындан өткөн катуу ант жок да. Келин кумсарды. Сага тийгенче атама тиейин. Ошол эле күнү келиндин эрине жетип барып, 2-3 күнчө жылкы күзөткөнсүп, анын жанынан чыкпадым. Тамак ичип отурганда аялына сөз тийгизем. Ойношу бар окшойт, сенин көзүңө чөп салып жүргөнсүйт, деп коюп сөздү башкага бурам. Акыры сөз канын бузуп макоо менен жиникеле баштады. Кармап алсам шуркуяны мууздап салам, деп ызырынды. Ойношун сен оңой менен кармай албайсың. Анда ойношу бар экенин кантип билем? Аны экөөлөп кармайбыз. Макул, деди жигит. Мен Зейнептин ойношун кармап бериш үчүн катуу даярдандым. Ай караңгы түн эле. Чаап отуруп эл жаткан кезде Зейнептин өргөсүнө жеттим да, атты алыс байлап коюп, жыла басып барып, боз үйдүн туурдугун аял жаткан жагынан тилип, кырчоого эркектин чокоюн илип койдум да, андан арыраак жерге ак дамбалды тыштап койдум. Ал дагы эркектики болчу. Ошол бойдон чаап отуруп, төштөгү жайылган жылкылардын үстү жагынан чыктым. Аттын тери кургасын деп шашылбайм. Таң атарга жакындап калганда жогортон бастырып чыгып досумдун жанына келдим да: Турган, жүрө айылды көздөй чабалык. Бүгүн күнгө пайшамба. Катындын ойношу ушу кезде анын койнунда жатат. Турган досум дароо макул болду. Экөөбүз жан талаша чаап келатабыз. Таң атып келаткан. Айыл ичинде бейчеки бастырган адам жок. Тээ алыстан бастырып бараткан караан көрдүк. Тээ тигил караан кайдан чыкты? Деп алаңдады Турган. Ал сен үйүңдөн чыкса да, эми кармай албайбыз. Мойнун албайт. Үйүңө чейин баралыкчы, мүмкүн белги калгандыр. Үйүнө дароо жетип бардык. Айткандай эле туурдукка кыстарылган эркектин чокою турат. Мен из кууган киши болуп барып, эркектин дамбалын таап алдым. Туурдук тилинген. Карачы, дедим Зейнептин эрине. Биздин келатканыбызды көрүп, качып баратканда ойношу дамбалын кийүүгө үлгүрбөптүр. Калганын өзүң бил, бастырып кеттим. Үйдө чуручу, аялы эшикке качып чыкты. Эри аны кууп сабап жүрөт. Өлтүрүп койбосун деп жандарына жетип келдим. Турган дамбал менен өтүктү колтуктап алыптыр. Мени көргөндө ал ого бетер күчөдү. Аял жооп бермек тургай актана албайт. Жонуна камчы тийген байкуш мага кургулоду. Мен арачалаган болуп эрин көкүттүм. Болоору болуптур. Сабагандан пайда чыкпайт. Сен Зейнепке 3 талак берип кой. Дос катары бөлөк катын алып берем. Турган аялына 3 талак берип жиберди. Эшикке чыккан ата-эне иштин чоо жайын түшүнбөй айлалары кетип, жакшынакай үй бүлө бузулду. Эри жокто келип кетип жүргөн ойношу барбы? Зейнептин ооз ачып актанбаганына таң калдым. Көксөөсү сууган Тургандын башы шылкыят. Балдары ыйлап жатат. Биз Турган экөөбүз аттанып кетип, 1-2 жерден кымыз ичтик. Жигиттин айласы кетип жатты. Аялыңды кыйбай жатасыңбы? Ал кыйылды. Балдарыма убал болду. Ата-энемди кантем? Андай болсо Зейнепти кайра ал. Кайра алсам болобу? Адегенде аялыңа башка кишиге нике кыябыз. Бир күнөн кийин ал кайра 3 талак берсе, шарият боюнча экөөңөргө жаңы нике кыйылат. Зейнептин жаңы эри көздөй адам болбосо талак бербей коет. Андай адамды кайдан табам? Айылыңарда молдо чалыш бирөө барбы? Бар, деп Турган сүйүнүп кетти. Бар болсо кеч киргенде Зейнеп экөөбүзгө нике кыйдырт. Эртеси аялыңа 3 талак берип, кайра өзүңө алып берем. Турган сүйүнүп кетти. Кеч киргенде
Досумдун үйүнө молду чакыртып, иштин чоо жайын түшүндүрдүк. Казанда койдун эти кайнап жатат. Убада боюнча молдого да бир кой бермек турган. Молдо Зейнеп экөөбүзгө нике кыйды да, биз эрди катын болуп үйдүн жанына тигилген кара алачыкка жатып алдык. Ошентип мен тилегиме жеттим. Бирок байкуш келинди шылдыңдабайм. Келин да ичинен тынып кайышып жатты. Эртеси биздин кара алачыкка турган баш багып, «Боордош, ээси келди, бээсин бер» деп жалооруйт. «Боордош, шашылба, жорго бээ экен. Мине турайын». Зейнепти ордуна тургузбай койдум да 3 талак бербей кара алачыкка 3 күн жаттым. Ар күнү эртең менен эшик ачып, «Боордош, ээси келсе бээсин бер» деп турган кан куулайт. 3-чү күнү мен турган менен соодалашууга өттүм. «Зейнеп менин никелүү аялым. Аны кайра алам десең, мага калың төлө». Турган сыздап жиберди да, «3 байтал берейин, Боордош, ошого ыраазы бол». «3 бээнин ордуна керегеде илинип турган кара калтарды бер. Анын баасы 50 байтал» деп турган ыйлап жибере жаздады. Акыры соодабыз бүтүп, мен кара калтардын терисин уруп, куржунга салдым да Зейнепке 3 талак берип аттанып кете бердим. Кечинде Зейнептин жаңы никесине күбө болгум келген жок. Жаныбек каракчы аңгемесин бүтүрдү. «Жандыми адамга даба жок турбайбы» деген Бишкек менен Ныша унчукпайт. Жаныбектин аңгемесин төгүн деп да айтышпады. Караколдогу кескен таштын жанына 3 боз үй тигилген. Кемегедеги казандарда эт кайнап, ак жоолук салынган келиндердин кыймыл аракети элпек. 2 чакырымча чаап барып, белден ары эңкейсең эле кара кочкор менен касиеттүү ысык көл көрүнөт кылайып. Кочкорду көздөй аккан туура суулардын эң чоңу Каракол менен Сөөктүн суусу. Ал экөө кошулуп, Кочкор суусун түзөт да, мел-милдей агып, Орто Токойдон төмөн карай Сары Өзөн чүйдү көздөй чурайт. Караколдон күн батышты карай аккан суу Көкөмереңге куят да Дарыя нарынга барып кошулат. Ак мөңгүлөрдөн агып чыккан мөлтүр сууларды бойлой көчүп конуп, жайы тотко карк болгон калмактар анан кантип Ала тоого көз артышпасын. Мартабасы ашып ташкан кыргыз жеринен кимдер өтпөгөн, кимдер мекендебеген? Кыргыз куту Ала тоону коргоп өлүш бакыт эмеспи? Деп кыялданат Бишкек. Суу боюндагы кырчын талдар сайын учуп конгон кызыл-тазыл чымчыктар, эмнегедир кыргыз баласы ал чымчыктарды эжеке бээса деп чакырышат. Сайраган үнү да атына окшоп кетет. Кооз чымчыктар биякта калсын, кызгылт сары кара кочкулунан келген дүйүм гүл көз жоосун алат. Кара кыяк, кара баш жөргөмүш чөптөр жатат ыңкып. Айлана четтеги аска таштын баары гүлдөп турат. Алардын боору сайын кызыл-тазыл эңилчектер. Көк кашка тунук суулар чамынып, көмкөрүлгөн көк асман алдында керемет дүйнө жатты, чалкып. Таң заардан белек жетип келиптир. Артынган, бөктөрүнгөн 2 ириги менен 2 чанач кымызы, жетелеген тайы бар. Байкуш жигит 2 жагын акмалай карайт. Жез тумшук бул жерде жокпу дегендей бүшүркөп, элге аралашпайт. Конок күтүп жаткандарды сыдыра карап, тааныш издей тегерегиндегилерди адам кейпин жамынган азизилдерби деп кыяс кылды. Тамак жемиш болуп чоо чуркап отурган белекти тиктей, «Эрте жарыкта кетип кал, Белек, биз бул жерден мейман күтөбүз, узатып коеюн» деп Ныша аны жандай бастырып баратты. Алдыдан алыстан жаш аялдын карааны көрүндү. Атчан болчу, матадан тигилген көйнөктүн сыртынан каралжын баркыт чыптама кийип алыптыр. Салынганы ак жоолук, 2 бети алмадай кыпкызыл, жүзү болтойгону менен сулуу чалыш бийкеч. «Кайдан көрдүм капырды» деп бүшүркөгөн Ныша анча шек алган жок. Келин сүйлөдү. «Акелер, өтмөккө чейин барсаңар мени жолдош кылып алгыла» деп кыңырылды. Келинге кызыга түшкөн Ныша, «Мен кайра артка кайтам, болбосо сени өтмөккө чейин өзүм эле коштоп бармакмын. Сен келин бала Белекти ээрчип кете бер. Белек суу самырдын токойлуусунда калат. Арамзага чейин жеткирип койсун Белек». Келин кыңырылды. Белек менен бейтааныш келин ээрчишип кетип баратышат. Канча кылса да эркек эмеспи? Белек каткыра күлүп келинге тийишип бараткандай. Ушу жерден Нышанын жүрөгү шуу этип, «Ай капырдын өзү го, балээни баштап жүрбөсүн» дегендей ал экөөнүн артынан түштү. Жолоочулардын артына кылчаяр түрлөрү жок. Үндөрү шаңкылдап жыргап күлүп баратышкан эле.
Ныша аларды көпкө чейин аңдып барды. Алаңгыча белек менен келин аттан түшүп, аларды кошоктой салды да калың чөп өскөн жапсарга кирип кетишкен. Ушу жерден белек айкырып качып келатат. Тырмактары аюунукундай жес тумшук келин аны кууп алыптыр. Ошол кезде аймастан башыңды алып таштайм деген үн чыгып аял токтоп калды. Жаналы калбай байкелеген белек Нышанын алдына келип жыгылды. Аю тырмак жес тумшук кебин алып, кебелбей ал экөөнү көздөй басты. Боорун тырмап күлкүсү келип жатса да, өзүн араң токтоткон Ныша: "Бул менин досумдун жес кемпир катыны, эми сага катылбайт. Артыңдан карабай жолуңа түш", деп белекти аттандырды. Атка минип жатып да ишене албаган белек бүшүркөдү. "Бу бетбак мындан ары суу самырда жашатпайт го?" Ныша күлдү. "Бул Азезилдин кудайы Эр Кошой менен Эр Солтоной. Экөөнү айтып барсаң, жес кемпирдин аю тырмактарын кесип таштайт. Аны суу самырга жологуз кылабыз." Эр Солтонойдун атын укканда белек сүйүндү. "Эр Солтоной мага жээн, энеси Турнакан менин атам Ысрайыл экөө бир тууган. Эр Солтоной сага жээн болсо камсанаба", деди. Белекти жолго салган Ныша менен келин катар бастырып келатышты. Ныша боорун тырмап күлүүдө: "Сулуу келин болуп калгандан кийин сени мен да тааныбай калдым. Жеткен эле маскарап остурбайсыңбы? Бу жоругуңду бөтөн элде жүргөндө көрсөтчү. Калмактардан коркуп калган эл журт башка жака ооп кетип жүрбөсүн." Көктү тиктей оол жуган Жаныбек аялдын үнүнө салып ырдап келатат. Үнүнүн мукамдыгын, кооздугун айтпа. Жаныбекке шыкты кудай даарыгандай, түркүн өнөр жүрөгүнө уюп жаткан өзүнчө бир керемет жан турбайбы? Кошо жүрсөң эгерим курсагыңды ачырбайт, көксөгүңдү суутпайт. Көрсө кудай берген шык аны элиртип, эң жака жалгыз ээрчитип жатса керек. Же чын эле кубулган Азезил болуп жүрбөсүн. Жаныбек аялдын үнүнө салып ак боомдун арман ырын сыздатты. Караңгы түндө түш көрсөм, карарган көл көрүнөт. Карарган көлдүн үстүндө караган өрдөк бөлүнөт. Карарган көл көз жашым, карарган өрдөк өз башым. Буурул түндө ойгонсом, буурчактап жашым төгүлөт. Боз чаңгыл чөлдө боздогон ботонун үнү бөлүнөт. Жалгыз бото өз башым, жамгырдай агат көз жашым. Таалайды куудум изи жок, алардын менде иши жок. Зарласам муңум угуучу, өзүмдөн башка кишим жок. Ой жаке, сенде өнөр деген быгып жатыптыр. Дагы төгө түшчү, деп суранды Ныша. Жаныбек муңайды. Бул дүйнөдө мен адашып келген беренмин, алданып жүргөн эренмин, деп атына камчы басты. Эр Кошой кескен таштагы боз үйгө түш женде келип түштү. Аны ээрчиген Эр Солтоной, Бердике Берен, Улак Баатыр жана Жумгалдык Түлкү баатырлар көк чөпкө салынган шырдака отураары менен кымыз сунушуп, башаламан баскандар тыйылды. Бу журт башылардын ичинде Мааматкул бий көрүнбөйт. Анын ордуна мыкты чыкма уулу Болот отурат. Бир кесе кымыз ичкен Эр Кошой Ныша менен Бишкекти тиктеп койду. "Караколдун наркы бетинде меймандар келатат. Тосуп алып биздин үстүбүзгө ээрчитип келгилечи." Келаткандар кимдер деп эч ким суроо салган жок. Кыясы бүгүн чоң кеңеш болчудай. Баатырлардын өңү сүрдүү, көрүнүштөрү бейкам. Кымыз ичип жаткандардын алдына кара куурдак келгенде: "Меймандарды күтпөй тамакка киребизби?" деди Эр Кошой. Эр Солтоной сөзгө аралжы болду. "Алдыбызга келген тамак эмес, ысылык, күчтүү кымыз ач курсакты сыдырып кетти, тайеке. Катын белек бүгүн биздин катарыбызга кошулуп тамак жегенге корстон болсун", деди кебелбеген Улак Баатыр. "Катын деген сөздү көп айтпай жүргүлө, баатырлар. Белек Мааматкул байкеме куда болуп калды. Кызы Супкана Темир мырзага уул төрөп берип, атын черикчи койбодуңар беле?" Эр Кошойдун эскерткени белекти жакшы тоскула деп айтканы эле. Чакырылган азиз мейман белек экенин билгендер таң калып отурушту. Өткөндөгү чоң чатактан кийин аны элге тез кошулат деп кимдин оюна келиптир? Бу да болсо Эр Кошойдун кыраакылыгы экенин Бердике Берен айныбай билди. Бирок эмне үчүн белек бүгүн чакырылып отургандыгынын маңызын эч ким түшүнгөн жок. "Келе жатышат, келип калды",
Үндөр чыкты кемеге жактан. Көпчүлүк козголгону менен эч ким ордунан турган жок. Жанына кенже кара комузчуну ээрчиткен белек жоролору жок жалгыз. Белек жалгыз келсин деп эскерткен болчу эр кошой. Муну да эч ким баамдабады. Белек отургандарды көздөй басып келатканда эр кошой утурлай басып токтой калды. Баатырлар бүт бойдон тура калышкан. Кыргыз үчүн мейман ыйык деп түшүнүштү. Жаңыдан отурушуп, кымыз иче башташканда күн тийип турса да чаба жааган жамгыр куюп, баары жапырт үйгө киришти. Ат көлүң аманбы дегенден башка эч ким чечилип сүйлөбөй, белек дагы эмне үчүн чакырылганын түшүнбөй отурат. Айтор эр кошой баш болгон баатырлар аны бүгүн жазалаш үчүн чакырышкан жок. Сүйлөшө турган бир маанилүү сырлары бардай. Колго суу куюлуп тамак желип жатканда эч кимдин оозунан жакшылыктуу сөз чыкпады. Сөз ал түндө башталат дегендей белек дагы тымпыят. Белегиним, келишиңди күтүп бата тилетпей тайды сойдуртуп койдук. Хан каарына албайбы? Деди эр кошой. Кошой байке, адам экенбиз, менден чекилик көп кетиптир, кечиргиле, деди белек. Кошой кобурады. Белек, сени бияка кечирим сураталык деп чакырган жокпуз. Акылдаша турган сөз бар. Түбү бирге кошулат, учу бирге жазылат дейт. Баарыбыз кыргыз атанын кулундарыбыз. Үстүбүздө Манастын кусуру турат. Ошондуктан дилдешелик деп чакырттым. Силер менен бир дасторкондо отурганда эмнеден чоочуйт элем. Андан көрө келиндерге айткыла. Салмаке байбиченин берип жиберген кешиги бар. Небере жээндүү болгонсуң, ымыркайды сурабадың го? Кошой тамашалады. Кошой байке, ымыркай жээнди тайенеси жентектеп барып келген. Биз дагы кубанып жатабыз. Маамат Кулбайымдын ошондою бар. Жентек ооз тийгизбей бизди алакчылап койгон экен. Эр кошой күлдү. Ушул кезде баатырлардын алдына боорсок төгүлүп, набат, мейиз батпай кетти да, кешикке алып келинген тайдын устукандары тартылып, эр кошойдун алдына уча коюлду. Баатырлар жаадырап жайнап, көңүлдөрү ачык эле. Ушул жерден балекет белек кыйытты. Сулайман пайгамбардан калган тамак ала келдим. Силердей асылдар ичпегенде аны ким ичет? Шараппы? Деп сурады локуйган улак баатыр. Шарабы деле арагы да бар. Кайнаган баш болуп баатырлар ичсин деп салмаке кешик тамакка кошуп жаткан. Сопуларды кыйнабайбыз, мен ичем, деди эр кошой. Биз деле ичебиз, деп баатырлар чурулдашты. Бир кесе арак тарткан эр кошой жоодурады. Белек, мунун орус арагы турбайбы? Тим эле тамакты куйкалап кетти. Салмаке келин эстүү эмеспи? Рахмат. Мен силердей асыл туугандарыма сасыган Кытай арагын ала келмек белем. Татар соодагерлер айылга үзбөй каттап турат. Тайдын казык артасын чайнап, аракка ала күү болуп калганда кенже кара комузун колуна алды. Боомдун ичеги кылы тагылган комуздун үнү чыкканда эр кошойдун жүрөгү зырп этти. Кантет эле, чертпегин деп эр кошой комузчуну тыя алган жок. Комуз сайрап жатат. Сайрабай эле адамча сүйлөп кирди. Кыраакы кенже кара дегенде эле арман күүлөрдөн баштабай, камбарканды тырмап, көптөн кийин жарбан күүнү чертти. Жарбан күүнү өз сөзүн кошуп, чоң атасы Чаа баатырдын черткенин кошой биле турган. Мууну бошоп, дили жибип, жарбан күүнү улам чертти. Кенже каранын черттүүсүндө күү кооздолуп, боёлуп, керемет түргө айланып калган. Андан кийин кенже кара Жаңыл мырзанын арманын чертип, аны коштоп Жаныбек обон созду. Бу чунактын мындай керемет үнү бар экенин ким билиптир? Көпчүлүк көзүнө жаш алып, баары ыр тыңшайт. Хан тейиш менен ак кочкор каңкыны улам чертип, адамча сүйлөткөн кенже кара эр кошойду аядыбы? Негедир ак боомду чертелек болчу. Аракка көңүлү жибип, дили агарган эр кошой кенже каранын колунан комузун алганда аны бүткөн бою калтырап, көңүлү чаңдады. Кып-кызыл арча комуз аялдын денесиндей жылуу, боомдун жүрөгүн колуна тутуп тургансып калтырады да муңканып сүйлөп кирди. Бу күү анчалык кооз эмес. Чоң атам Чаа комузчу болбосо да жүрөгүндө акындыгы бар, керемет адам болгон дешет. Мен анын анча-мынча көрүп калдым.
көксөө ырларды көп ырдачу. Анын ырлары эч бир акындыкка да окшошпой турган. Бу күүнү жаш энебиз татаны төрөгөн Гүлайымдын алдында ырдап чертчү дешет. Күүнү атам Талкан гана чертчү. Сөзүн да мен анын өз оозунан уккам. Жаш кезде ырга маани бербесем дагы, азыр жашым 50 басканда анын кунун түшүнө баштадым. Кыял кече экен жарыктык чоң атам. Эгер ал башка заманда туулганда акын болуп күү чертип кетмектир. Кенже кара мындан ары күүнү сага бердим. Сөзүн да жаттап, кооздоп, оңдоп чертсең жарашып калар. Колуңдагы ыйык комуз күүнү мукамдайт. Күүнүн аты Ардак. Чааби аны ырдап, атын айтып чертчү дешет. Кыялым кирдеп тынчыбай, жабыккан кезде жолуктуң, кучагыма бек кысып, боз жигит сындуу оолуктум. Көңүлүм гүлдөй жаркыды, көзүмдү кадап көзүңө, жүрөктүн чери жазылды, төшүмдү кадап төшүңө. Ай жаркын жүзүн албырып, жүрөгүң ысык жалындай, алкымдан өөп жатканда кантип чыдайм жалынбай. Төгүлчү, жаным төгүлчү, нөшөрлөп куйган жаандай, адаммын дилди түшүнгөн, аялсың жанды жыргаткан, аянбай ээрип турсаң да армандуу ырды ырдаткан. Өмүргө күүгүм кеч кирип, жан ооруп күйүт басканда, аячы, мени аячы, алсыздык кылып жазганба. Эр кошой комуздун кылына чекесин тийгизди да, аны кенже каранын өзүнө берип жатып, чертчү болсоң черт эми, деди шардана. Кылына кол тиеликте эле комуз сайрап жибергендей, эр кошойдун